Биздин шайлоодон азыр быйылда сатып ал дейт шайлаганбыз. Андан мурун Улук Ормон деген бар, аны шайладык. Курманкул, Зулушев дегендерди аркасынан чуркап жүрүп шайлап бергенбиз аларды. Баягы кыйындардын баары сиздерден чыгып турган жолуңуздар эмне жакшы эмес? Кыйындардын баары бизден чыкканы менен жолубуздун акыбалы ушул. Мына жол азыр 7 тонналық, 6 тонна, 10 тонналық, алар 60 тонна өттү. Начальник милиция келген, дагиндер келген. А кечкурун келип, аксакалыбыздан баштап кимиңди уюштурдуң, давай башкала милиция калай деп сүдүрө башташты. Капкара көмүр кошагат ошо менен жок болду. А карьерден чыгарып койгон ат коттору капысынан жарака дейт. Ал көчүп түшсө, мына сууну бөгөп калса, мына айылды бүт алып кетиши мүмкүн дегендер болду. Сиз баргансызбы, көргөнсүзбү? Көргөм, атыбалы ал бир тоодон ашыкча ал. Ал түшө турган болсо, Наул Мырзакеден бери эле жууп кетет ал, өз күнгө чейин жуйт ал. Ошондон балдар чыгат, малдар чыгат, машинеси келет. Бала чакадан коркобуз, көч өтөт. Ушундай бизде жашоо өтө кыйын. Эми ал жөнөкөй адамдар эмес да. Таанымал эле бир саясатчылар болсо. Депутаттар ошо Азамат Арапаев деген, ошо Турат дегендердики да. Анан акыры айыл башчы келгенден айттым. Же силер жашаңар, же мен жашайын, чыгып кетейин, мага үй таап бергиле дедим. Андай болуп эми отурабыз, бизге үй салып беребизби? Биз жашай албай калдык үйдө, коркуп түнү чыгабыз, кийинип алып эшикке. Кыйындар айтып атпаймынбы? Шайлоо маалында келип ат тезеген кургатпай шайлангыча кабар алышат, андан кийин жок эч нерсе. Эми ал жөнөкөй адамдар эмес да. Таанымал эле бир саясатчылар болсо. Депутаттар ошо Азамат Арапаев деген, ошо Турат дегендердики да. Ошо төртөө биригип төлгөдөр айылдын ичине тейлей алышпайт, айланайын. Ушу элдин үнүн уксун, болбосо биз эми машинесин чыгарбайбыз. Тротуар жол салып берсин. Үйлүү болуш ар бир адамдын кыялы. Дал ошол кыялыңызды орундатыш үчүн мен сиздерге Карагай курулуш компаниясын сунуштаймын. Эмне себептен деп ойлонушуңуз мүмкүн. Анткени бул курулуш компания акыркы үлгүдөгү жабдуулар менен курулууда. Бул жаңы курулуп жаткан үйдө газ, свет, ТЭЦ, бардык чарбалык жумуштарынын бардыгы чечилген. Карагай курулуш компаниясынын документациялык иштеринде көйгөй жок. Бул жактан 100%га кепилдик берилет. Бул курулуш компаниясы курулуштун А блогун толугу менен бүткөрүүдө. Ал эми калган 2 блогунда курулуш иштери жүрүп жатат. Дал ушул курулуш компания туурасында кенен маалымат алгыңыз келсе, өздөрүнүн YouTube каналы бар экен, ага катталып, кенен маалымат алыңыздар. Жана ошондой эле экран астында жазылган телефон номерлерге чалсаңыз, 24 саат бою сиздердин кызматыңыздарда. Кыялыңыздагы аянты кенен, тынч жерден үйлүү болгуңуз келсе, анда Карагай компаниясын тандаңыз. Анткени бул компания сиз ойлогондон да мыкты. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Менин аты жөнүм Ырыспай Мажитов. Бүгүн биз Өзгөн районунун алыскы Салам Алик айылындабыз. Эмнеге бул жакка келдик? Себеби бул айылдын тургундары чогулушуп, өздөрүнүндө ошол жол маселеси өтө курч экендигин айтышууда. Себеби бул жердеги жол ушул бир нече жылдан бери кароосуз калып кетип, андан сырткары ушул Салам Аликтин жогорку тараптарында көмүр кендерге каттаган оор жүк ташуучу унаалардын айынан асфальттар тамтыгы чыгып, тешилип, таптакыр жараксыз болуп калгандыгын айтышууда. Могул жолдоруңуздар неден улам мындай болуп атат? Анан буну бийлик, өкмөт оңдоп бере бекен, кандай болуп атат? Ассаламу алейкум, мен Арагөл айылынын кулдумун. Азыр мына жерде Шырма деген жаңы көчөбүз бар, айылыбыз бар, ошол жердин тургунумун. Жол действительно жаман болуп кетти, мына Салам Аликке чейин. Салам Аликке чейин мына баягы такасы жок аттай эле кетесиңер да, жигиттер. Эми мына КамАЗ каттайт, бизде бир 4-5 мен билишимче карьер бар. Ал КамАЗтер налогун, соспонтун төлөп алса керек, менин оюмча. Бирок ошол акчалар каяка кетет? Биздин үнүбүз жетпей атат. Силер дагы мына силер аркылуу дагы бир үнүбүздү жеткизип алайлы. Жолдун эми тамтыгы жок. Анча машинелер чыдабай калды бергечи, действительно. Ошо. Анан эми бул жол оңдолобу экен, бир маалыматыңыздар барбы? Сиздерге бир бийлик, өкмөт келип айтып кеттиби? Мен Жалал Абадта 12 жыл жашап, 4 жыл болду көчүп келгениме. 4 жылдан бери оңдолот деген ишеничте жүргөм. Мына 4-5 кыш болду. Наоборот, оюлгандан оюлуп чоңойтат. Ишенбесеңер азыр
мына ылдыйдан деле келдик баарыбыз. Мен мына кээде барып калам өзгөнгө. Өтө начар. Башка элдерден деле интервью алып көрсөңөр болот жигиттер. Ушул оор жүк ташуучу унаалар өтүп, сиздердин үйүңүздөргө кандай зыян келтирип атабы? Зыян келтирип, үйлөрүбүз жарылып, фундаменти бизден бери жарылып кетти. Үйүбүздүн ичине быйыл катык суук болду. Үйүбүздүн ичинде жашай албай, мынерден тарактатып өтүп атышты. Жашай албай эшикке чыгабыз, мына дип бүжүрөп. Быйыл суук катык болду. Анан акыры айыл башчыбызды чакырып айттык. Мынау жолду ондоп анан өтүшсүн. Үйлөрүбүз үчкө бөлүнүп калды. Биз үйдөн коркуп атабыз, басып калабы деп. Жети түндө туруп алып, мына эшикке чыгабыз, жер титирегенден 5 метр болуп. 10 балга чейин эле жеткирип атты. Мынау айнектерибиз шагырап, идиштерибиз тарактап, жөн элечи уктай албайбыз биз. Анан сиздер бул акимдерге тияктан айланма жол салып бергиле деп айтпадыңыздарбы? Айтып атабыз, эми акимдерге жол калбай эле атабыз. Бирок айыл башчыбыз эптеп жеткирсе, быйыл суук катык болуп, мен дагы эч жака чыга албадым. Анан эми кичине жаз келсе, кичине нары бери чыксак, анан барып айтсакпы өкмөтүбүзгө, бул эмне машина жолду кичине ондоп анан өтүшпөйбү, жакшына кылып ондоп койса эле бизге да үйлөрүбүзгө кичине тынчыраак болобу дейбиз. Үйүбүз жолго жакын салынып калган. Мындай болуп эми отурабыз, бизге үй салып береби эми? Биз жашай албай калдык үйдө, коркуп түнү чыгабыз, кийинип алып эшикке. Ушинтип кышы менен эптеп жасактап чыктык. Эми эмне болот билбейбиз анысын. Ушул. Рахмат. Азыр мына фундаменттер, үйүбүздүн фундаменттери үчкө бөлүнүп, үйдүн ичи жөн эле 4 бөлүнүп турат. Жүң ошолорду көрсөк болобу? Көрсөк болот, баскыла. Тал ушул Саламалик Мырзаке жолу боюндагы жайгашкан үйлөрдө, көпчүлүк үйлөрдө моундай аябай чоң жарылуулар, жаракалар пайда болгон. Анын себебин ушул жердин жашоочулары бул жерден ушул кеңге каттаган оор жүк ташуучу унаалардын хоолорун өтө көп өткөндүктөн алардын үйүнө зыян келтирип жаткандыгын айтышууда. Ушулар жарылды дейби? Ооба. Үйдүн ичин эми мына чоң там экен. Мынтип эле түшүп калабы деп эле коркуп эле эшикке чыгабыз, титиреп, калтырап. Негизи бул оор жүк ташуучу унаалар көп өтөбү бу жерден? Көп өтөт да, эртең менен саат 3-4дөн баштап өтөт. Ошондон баштап уйку жок. Кечкурун саат 9-10дорго чейин өтөт. Тарактап аткан, шарактап аткан, айнектери түшүп кетип, эки бөлүнүп сынып деле калып атат. Эми мына ичинде көрөсүңөр. Менин бир эле эми бул кайнатамды артында муну деле талаш тартыш менен турабыз. Мен эми 60ка чыкканда үйдү сатып кетмек белем, сен үйдү сатасың деп кылып атышат. Ооба, ушу мына 4 комнаттын тең бурчу кетип атат. Титиреген сайын. Негизи ошо жүк ташуучу унаалар өткөндө, хоолор өткөндө титиреп зыян зыян келип атат да турабы? Келип атат, мына ичи жана бурчу, мына иштери кетип атат мына. Мына жерлер мына. Анан бул айылда сизден башка дагы ушундайлар барбы кошуналарыңыз? Бар, мына кошунабыздын дагы подвалында мындай устойкалары бар, түшүп калыптыр. Коркуп мына комнатына кирип жаттык дейт. Мына бул жерлер, буякта да бар. Мына бул жерден кетип атат, мына фундаменттен кеткен, сыртынан дагы. Фундаментинен кеткен. Мына кетип атат. Быйыл айрыкча жаман жарып таштады, быйыл. Быйыл көп өттү демек. Быйыл көп өтүп аябай иштешти. Анан акыры айыл башчы келгенден айттым. Же силер жашаңар, же мен жашайын, чыгып кетейин, мага үй таап бергиле дедим. Чында. Ооба, үйүңүздү жараксыз калган. Жараксыз болуп калды мына. Эми мунягы деле кетип атат. Анан эми айла жок. Айласыз эле бир жашоодо биздечи мына жерлерден уже кете баштаптыр дагы. Биздики ушундай жашоо. Бул да билбейт элем. Быйыл айрыкча жаман кылды бизди. Талкалап эле койду. Элдердин иши жок, көмүрдөн иш таап атышат. Эми мейли, иштесин. Аларга дагы тирүүлүк керек, оокат керек.
Бирок мына үйүбүзгө бизге ким үй салып берет? Туура. Же эшигимде бир тоогум жок. Бир эле тоогум. Болсо эми майли, эчтекебиз жок. Балам болсо армияга барды келди, жаш балам азыр. Менин колум эле карап отурат. Азыр тыйын жок, пенсиям, кичине пенсиямды налогко дейт, светке дейт, башкага дейт, тияка дейт. Ага да берип коюп, өзүмө жок, балам эмес. Балам бечара бозоруп, же иш таппайт, өзгөнгө барат, кайта келет. Ушинтип эле жүрөбүз. Балам ушул. Айтор жашоо кыйын экен. Жашообуз кыйын деп атат. Оор жашоого дагы кошул ташы болуп, монтип ташуучулар өтүп, үйүңүздү жараксыз кылып коюптур. Жараксыз болуп калдым. Мен чалым жоголуп калган, кайнатам да өлдү, аны көмдүк. Өзүбүздүн атабыз өлдү, аны көмдүк, көмүш деле кыйын экен. Той катары болуп кетет экен. Ушундай балам, эчтекебиз деле калган жок. Саламатсыздарбы достор? Сиздерге эгер жаңыдан дүкөн ачып, соода түйүндөрүндө ар кандай могул сыяктуу кийимилүүчү жабдыктарды же соода түйүүңүзгө керектүү могул сыяктуу күзгүлөрдү, айтор ушул темирлерден жасалуучу кандай каражаттарды жасайын деп атсаңыздар, биз ушул дал ушундай сонун буюмдардын жасаган уста Мухаммед агабыздын номерлерин калтырып коебуз. Дал ушул экранда көрсөтүлгөн номерлер аркылуу байланыссаңыздар болот. Сиздер каалаган түстө, сиздер каалаган формада, сиздер каалаган фасондо ал жасап берүүгө даяр. Бир эле ушул соодагерлер үчүн моундай дүкөнгө керектүүлүүчү каражаттарды эмес, айтор темирден жасалуучу бардык каражаттарды жасай алат. Айтор колунан көрү төгүлгөн уста, колу гүл адам десек болот. Андыктан экрандагы номерлерге кайрылыңыздар. Сиздер каалаган ушул жабдыктарды жасап берүүгө ар дайым даяр. Ушул айылдын тургунусуз? Ооба. Жолуңуздар бузулуп бүтүптүр. Болушунча. Ооба. Ушу элдин деле талабы ушул эле. Жолду оңдоп берсе, нары бери каттаганда эми дагы жакшы мынандай неметпей атат. Совсем алиги чукур болуп, анча-мынча шагыл төгүбөйдүк мыналарга. Өзүңүздөр. Ооба. Ал төкпөгөн жерлердикин өтө албайсың. Bir çukurdan kalsan ikinci çukurga, ikinci çukurdan kalsan üçüncüsünü. Anam gömürdele taşlat, başka dele kılat. Eşkur dese greyder jürüp koysa meylele falan. Greyder daha jürübeyt. Kalasa güröt, kalabasa gürübey daha koyut. Murun gürölçele sayız malında tanga malkığa çeyin gürölüp bardı avtobuslar kattap duratılem. Jakşele. Azı dele jakşele bir ostum. Эми şu жолду карабай коюшту. Көбүнчө жаракка кетип атат мына. Жолдун азабы ошондой чукур болгон эсебинен жашоочуларга деле үйлөрүнө да зыян келип атат. Жолдо окуучулар бар. Мектептин кичинекей балдары чаңда же жайындасы баягындай чаңга кичине суу чачып коеюн дешпейт. Көмүр ташыган машиналар именно айылдын ичинде катып айдашат. Алар да правиланы билсе дагы баары бир өздөрүнүн убактысын экономдойт да. Анан ошого жол эмне болуп атат, чукур болуп атат, балдар чаңда эмне болду деген дагы ой сезимдер ар бир шофёрдун эсинде туруш керек. Анан эми биз жетекчилерге канча жолу айтып атабыз. Жол тозуп, канча жол өтө төмөн болду, аларды деле урушуп эле, кой андай мындай деп коюп, тыйып коюшат. Ошону менен отуруп калабыз, малкананы да тартып койгула болбосо. Жарака кетти бир жолучу. Жолдун боюнда жайгашканбы? Жолдун боюнда эмнеде турат. Анан эми мен чындыгында туура сөзүм айтып атам, эл үчүн айтып атам. Келетат дегенде тезирээк чыккыла деп айта турган проблемаларыбызды мына жолду көрсөтүп тарттырайлы деген ой болуп атат эми. Негизги бул туризмге ылайыктуу жер болгондугуна байланыштуу ушу жолубуз оңдолуп калса, Кара Шороо айтылуу жакшынакай жайлообуз бар. Малдардын бардыгы ушул жакта канчалаган акчалар төгүлүп атат. Ошондун эсебинен деле туризмди өнүктүрүү үчүн жолубузду биринчи орунга коюшубуз керек деген проблеманы козгойм да. Жайында мына жол менен Кара Шороого туристтердин баары барат. Тынымсыз, түнү күнү машина тынбайт. Эс алуучулар анан ушу болот. Малчылар барат. Өңгүл жолдо барат. Өңгүл жолдо барат анан. Аерде жолдун шартын, аердеги шарттарды да ыйлайм тобайм. Азыр мына жолдун акыбалы болсо көрүп турасыңар. Ошондой болсо дагы эми ошончо жерден канча жердин сыймыктанып, сыйынып келишет. Дарысуу керек дейм. Ден соолук үчүн керек болуп атпайбы? Ошон үчүн өнүктүрүү үчүн биздер толтура ошондой шартыбызды жакшы түзөп бергенге суранат элек.
жемиштерди кайра иштетүү боюнча дагы суранат элегем. Ал экинчи орун деп коелучу. Жол биринчи орун болуш керек бизге. Ошол эми айта турган көйгөйүбүз өтө ошол. Уга тургандар болсо угуп койсун, эми багы элдин жыргалчылыгы, маданияттуулугу, тоолорду көтөрүү жылы дейбиз. Ошон айылдан башталат да. Ошол ушу жолубуз оңолсо, мына жеңем айтып кеткендей, бул жол менен малыбыз дагы өтөт, көмүр ташыган машиналар өтөт, эс алып Кара Шорого келген эс алуучулар өтөт. Жайындасы тынымсыз машина. Мына жолдон өткөндө, бирок жолубуз начар. Анан могул ошол оор жүк ташуучу унаалар үчүн суунун нарагынан айланма жол салынат деп бир сөздөр чыккан экен го. Маалыматыңыз жокпу? Анын маалыматым жок. Андай эгерде андай боло турган болсо, ошондой өздөрүнө жол салып алсын болбосо көмүргө. Мына айылдын жолу жакшынакай боюнча туруш керек да. Айылдын маданияты какта калды. Балдарыбыз чаңда, кийимдери чаң болуп, 2 күнүн биринде балдардын кийимдери чаң болуп атат. Кокустан бир уруп кетсем эмне болот деген ой толгоолор толтура. Ата-энелер балдар келгичеңде алакта болот. Чаңда эмне болду? Балдарыбыз тебелеп кетпеге эле. Чаңда кийим эмне болду? Кийимин ойлобойт, өздөрүнүн аман келишин ойлойт алар. Жууса дагы ыраазы. Ошондойунан өзүнчө жол салып берсе дагы жакшы болот эле. Биз ошону проблеманы канча жол айтып келе атабыз. Бир мурда бир ошондой сөз чыккан, анан ошо боюнча ал эмес, мына жолубузду оңдой атат. Аны каяктан? Неме болгондо, жүк менен кетип атканда анчейин билинбейт. Негизи бош кетип атканда көрүп. Бош кетип атканда катуу титрейт. Түнү өтүшөт. Түнү менен тынбай өтөт. Мен мына үйдө жашайм. Түнү менен эле гүлдүрөп эле титреп турабыз. Бизге кадимкидей титреп билинип турат. Анан сиздер ушу айылдыктар не бир жогорку жактарга айттыңыздарбы? Буга чейин айткансыздарбы? Бизге ушундай тоскоолдук кылып атат. Биз ушул айылдын тургундарыбыз мыналар. Эми такыр иш жактан айла болгондон өзүбүзчө көтөрүлсөкпү деп дагы ойлоп туруп атабыз. Жолду эле тособуз, мындай кылабыз деп. Жолубуздун акыбалы болсо бул тартып көргөндүрсүңөр. Көптөрүнө кайрылдык, эч жыйынтык болгон жок. Эң жок дегенде шагыл төгүп, неме менен сүрүп койсо да болот эле мына жолдучу. Эми мындан аркы айылдагы жолдорду да көрөсүңөр. Эч үнүбүз жеткенге чейин эле кайрылдык. Шайлоо маалында келишет эле кыйратабыз деп алардан деле дайым болгон жок. Анан ошо шайлаган адамдарды айтпадыңыздарбы? Шайлаган адам шайлоо маалында келип бизден кабар алат, андан кийин биз аларды көрбөйбүз. Телевизордон көрөбүз. Ооба. Анан ушул акыбалыбыз. Жылга бир маал шагыл төгүп койсо, Союз маалында ошондой деле жашаабыз, ошо деле болот эле. Аны деле кылбайт. Сиздердин шайлоо округтан ким чыккан депутат болуп? Биздин шайлоо округтан азыр быйылда Сатыбалдыйды шайлаганбыз. Андан мурун Улук Ормон деген бар, аны шайладык. Курманкул, Зулушев дегендерди аркасынан чуркап жүрүп шайлап бергенбиз аларды. Баягы кыйындардын баары сиздерден чыгып туруп, анан жолуңуздар не жакшы эмес? Кыйындардын баары бизден чыкканы менен жолубуздун акыбалы ушул. Кыйындарыңызга айттыңарбы? Кыйындар айтып атпаймынбы? Шайлоо маалында келип ат тезегин кургатпай шайлангыча кабар алышат, андан кийин жок эч нерсе. Эч нерсе жок. Баягы өзүңөр менен өзүңөр кайра өзүбүз менен өзүбүз ушинтип калып атабыз. Жолдун немесин көтөрөбүз деп жолго да чыгып көрдүк. Аялдар, эркектерибиз чыкса сүдүрөп кетет экен. Аялдарыбыз машина анча жерге чейин сүдүрөп барып соттошуп сәл зорго калдык. Анан ал канча жыл болгон эле? Бул былтырлары аракет кылып көрдүк дейм өзүбүзчө, анан эч майнап жок. Майнап жок. Уже үмүт үзүлүп калды. Үмүтүбүздү деле үзө албайбыз, эми жолубуз ушинтип турса үмүт. Жашайбыз да, үмүттү үзүп коюп бир жака кете белек. Өзүбүзчө быйыл көтөрүлсөкпү деп ойлонуп коюп атабыз. Жаз келип калды. Жаз келип калды. Ким билет эми, унутпастыр бизди эми эл бийликтегилер. Жакшы, рахмат эже. Аты жөнүңүз ким эже? Мен Калчайыммын. Ушул айылда жашайм мен дагы. Чаң жутуп жашайбыз да, жай менен. Анан суу сепкен болсо эми жайдын ысыгында ал суу 1-2 саатка жетпей эле кайра эле чаңып баштайт. Жуулган кийимдерибиз кайра эле чаң. Элдин жашоосу кыйын болуп кетти атанын. Жолду жылда карайбыз дешет, бирок каралып жыйынтык чыккан жок. Анда дагы эле үмүттөнүп атабыз эми карап берет деп. Мектепке барган окуучулар окуучуларыбыз дагы кыйналат жолдо. Баргыча ак көйнөгү капкара болот, алыстан келгендер кыйынчылык менен эле жашап атышат жолдун азабынан. Сиз сүйлөйсүзбү? Сүйлөйбүз. Ушул биз айтат элек эми ушул чоңдор
Келгенде жип менен чалкалап кетишет да. Ошолорду айтаар элем, бир тико менен бир келип кетсе анан биздин жашоонун кадырын билет эле да. Биздин чындап келсе машиналарыбыз бир 6 айга жетпей эле полный ремонт. Бүт жагынан эле эл кыйналып атат азырчы. Чаң жутуп, аябай эле денсаулыгыбыз жактан дагы, жолубуздан дагы, бюджет жактан дагы көп эл кыйналып атабыз. Чоңдор өздөрү эле ойлобой ушу карапайым калкты бир ойлоп койсо жакшы болмок. Жолду мына көрүп атасыңар. Бизде азыр мына жакта бир 5-6 карьер бар да. 7 карьерби? Жок, азыр бирөөлөр айтып 4 карьер дейт, бирөөлөр 5 карьер дейт, силер 7 карьер деп атасыңар. Эми билбейм, точносын. Сен айтасыңбы? Өзгөнү элгүн. Каримдик экөө. Так, мына Жүнүсали адыш ачты. Мына жактагы 5 тиректи ачты. Анан Ошпил менен жете болот. 7 карьер бар, дейм. 7 карьердин эми машинасы күндө бирден машина өткөндө деле мына жол жооп бербейт да. Мына жол азыр 7 тонналык, 6 тонна, 10 тонналык. Алар 60 тонна өттү. Биздин мисалы быйыл 5 километр асфальт кылабыз деп өткөн абишет беришти. 5 километр асфальт кылган менен эле пайдасы да. Мына жол 2 жыл болду. Уже бузулду. Көтөр. Ошон үчүн алар кандай десем болот? Антенна жол салабыз өзү менен дейт. Ал салуудан көрө мынаны 12 сантиметр аз заманга пап кылса болот. Экинчи жагы дөө иштебей атат. Дөө аткот алыш керек жол, аткот алса ошондо мынага суу эметпейт да, жол бузулбайт да. Эми эртең сен өзүң эле көрсөң керек, өзүң эле кеткан жолду. Жолду көрдүм, жолдун бул жолдо эми мына 15 жаштан барган машина бул ай сайын оңдоп турат да. Машинасын. Эртең апрелден баштап кайра каттан башталат деп атат. Апрелдин 24-үнөн баштап. Эми каттаганда эми өкмөттөн эл эчтеме калбай атат. Эл тоотпай атат. Сиздер анан экинчи жагы. Каттагандан кийин бул чаңды көрөсүң кам. Чаң мына биздин природанын баарын бузуп бүттү да. Ана элдин алмал деген эч нерсеси түйбөй калды. Аны ачсаң эле эми биз налог төлөп атат, бизге антат деген менен элдин көйгөйүнөн карап коюш керек да. Мен ушу айылдын тургуну болом. 2 депутат мурун 3 жолу депутат болгон айыл көрүнүшкөн. Дагы берилбей калды да. Азыр биздин көйгөй жайдыгы мына эртеге мына жол кургагандан кийин чаң боло баштайт. Чаң болуп ана дөңгө чыгып карасаң баягы самолет кетип атканда булуттун алдында калат го, айылдын үстү куда ошондой болуп калат да. А биздин көйгөй. Булар мурда азыр айтып аткандай 2 тоннадан көмүр берчү. Башталганда. Азыр ал эме жок. Эми ошо баягы карьерлердин баары эле баягы депутат, анан чоң ошо окшондордун карьери дейт го. Конечно, ошолордуку. Анан кийин карапайым элдики бул жерде эч кимисиники жок. Бүт эле деловойлордуку. Бир жылы мындан 2 жыл мурда Шыргымада эме кылып, жөн эле сүйлөшкөнү чакырып, келгиле, эй туугандар, мынаны жолду жайдын күнү суу сепкиле. Ар бир КАМАЗдын аралыгын 500 метрден кылып өткүлө. Жолду бузуп атасыңар. Десек болуп бир дешти дагы биз анда акимди чакырганбыз. Начальник милиция келген, дагы кимдер келген. Кечкурун келип аксакалыбыздан баштап кимиңи уюштурдуң, давай башкала милиция калат деп сүдүрөй башташты. Биз ошондон кийин эме кыла албай калдык. Милиция менен ошентип коркутушту. Ооба, милициялар менен келишип. Андан кийин эмне дейсиң? Эл бир жол эме кылгандан кийин баягы чыга албай калды. Көйгөйүн айта албай калды. Кече чогулуш болду, айттык көйгөй. Азыр пока мына унутулуп турат, мына жерчи. Эртеге каттаганда эмне болот? Перегруз тем более. Баягы өзүнүн салмагында алып өтүшпөйт. Прицеп менен кетет тем более. Канчадан бир менин 40 тоннадан 30-40 тонна кетет. Жана шахмандар 50-60 тонна болот да. Ооба. Перегруз болуп мына 2 жылдык асфальт. Ана жер келсең түгөндү уже көпүрөнүн башы. Ана айылдын башы, ана жер башталды. Ана дөңдөн нар жагы дагы уже башталды. 2 жылдык көмүр. Бул жерде түгөндү. Жол жергиликтүү элден башка, карьерден башка бул жакта кара шаруу жайласы бар. Ал жака эс алуучулар көп барат. Туристик сезон башталат. Эртеге мына Куда кааласа майдан башталып адамдар келе баштайт. Ушу жолубузду көрүп эмне дешет? Жаманы келет, жакшы келет, алыстан келет, башка адамдар келет. Чет өлкөдөн келет. Ооба, келишет. Жайлообуз аябай сонун. Обслуживание жолдорубуз, башка нерселерибиз жок. Туурабы? Ошо көйгөй бизде. Эң негизги көйгөй жолдуку да, ушу жол. Эмени тарткан
баяғы чаңды жұтқан, жолыбыз бұзылған бізді мынау айыл өкмет. А біздің айыл өкметке прибыл эме кылынбайт, налог булардан ешқандай төленбейт. Мурзика айыл өкметіне Эки карьерден налог төлөт. Экен аз айыл өкметке сүйлөшүп чыктым. 5 терек менен дагы кайсы бирөөдөн эле, 5 теректен эле. 500 миң сом чынында. Мынаяктан, ошол эле башка эч нерсе жок биздин эмеде. Калган Мурзика айыл өкметіне. Мурзика айыл өкметіне төлөнөт да. Азияны тарткан көпчүлүгү биздин эме. Биздикилер. Биздин эл. Биздин эл чаңын жуткан, жолун бузулган биздики. Эмени көргөн башка эмелер. Мына элдин кызыкчылыгын, элдин жашоо шартын карап атабыз деген менен бизде толук кароо жеткен жок окшойт айыл жеринечи. Мен мына нерсени айткым келип атат. Карьерди ачып алганга чейинки убадасын булар ачып ишти баштап алгандан кийин аткарбай коюшту. Акырындап кайта ошол 2 тонна дегенде жок болуп, азыр 40, мисалга мына бизде 15 жаш айылында 40 кожолук 40 үйгө гана беребиз дейт. 40 үйдөн көп да бул жерде. 40 үйгө да 1 тоннадан. Эми бул жерде мисалга азыр мына күн тигенге жаздын белгиси болуп турат. А бирок аба ырайы өзгөрүлсө дароо эле кар келет бизге. А кээде мына мисалы былтыр 6 айлык кыш болду. Бул аба ырайын өзгөрбөйт, туруктуу болот деп эч ким кепилдик бере албайт да. Анан ошондуктан бул биринчи максат. Биринчи маселе, экинчи маселеден ушул сатыкка эркин коюп койсо болбойбу? Өздөрү 4,5 сомго чыгарып алган. Ошону дагы жетекчилиги келмей сайын, ошондон уруксат алмай сайын сатышпайт. Карьердин базасын өзүндө. Болсо техниканы апарып өзүбүз деле акчабызга сатып алып келип иштетели десек, ошого эркинди койбойт. Сатыкка эркин. Өкмөттөн алып барып деле ала албай койдук быйылчы. Бул биринчиден. Анан кийин могу жердеги эрежени, жолдун абалын көрүп келдиңер. Каттама аябай оор бизде. Анан жолдун боюнда үйлөр жарылгандар бар. Эч кандай компенсация, эч кандай эч нерсе каралган жок. Азыр деле көрсөтсөңөр көрсөтөбүз. Биз уже жолдон алсап кача баштадык уже. Айла жок кредит алып үйлөрдү салып. Сүйлөшпөйчү? Жолдорубуздун баары мынтип талкаланып калган. Ушу машиналар менен барсаң, машиналарыбыздын деле баарынын запчастарын жеп, акыры мынтип өзгөнгө деле барыш кыйын болуп отурат. Азыр тарактап машиналарыбыз деле жүрбөй калды. Баардыгын машиналарды бузуп койду ушу жол. Анан 1 тоннадан көмүрдү да бербей койду мына чына, быйыл ала албадык. Көмүрү жок эле чыгып кеттик. А жерге барып алайын десең, чындап мына күнү келгиле, ана күнү келгиле де 3 жол, 4 жол убара болуп келгендер болду. Мен го балам ана көмүрдү иштеген үчүн ага айласыздан берди. Ал 3 жол, 4 жол жолгора коротуп барып атышат элдер, алып келе албай. Ушу бир 2 тонна көмүр алыш үчүн. Ошону жакшына эле берип койсо болот, ушактан көмүр чыгып, неме болуп аткандан тура элди караш керек да. Эркин эле сатыкка коюп койсун, ошо өздөрүбүздүн акчабызга барып мындай бир күн эле убара болуп барып алып келген жакшы да, туурабы балам? Ооба. Ушул жерде аз эле адам жашайбыз. Ушуларды толук камсыздандырбай атат да. Ушул кайгыбыз. Ушу жолдорду жакшына кайгылуу оңдоп берсе, машиналар менен калдырап шылдырабай жакшына анан карашырого деле баардыгы ойноп келет. Ошолор үчүн деле оңдоп койсо болот да. КамАЗдар акырын өтсүн. КамАЗдар акырын өтсүн. Жолдун чекесинде үйлөр деле сүркүлдөтүп ийип атат чындыгында. Чаңын айтпа балам, мынаяк өздө биздин үйгө төшөк жайсакчы, кадимкиндей чаң болот. Талкалап таштады жолдун баарын. Ушул биздин көйгөй. Ушуларды оңдоп берсе, чын. Өздөрүнө чөнтөгөн иштей берет. Балдары мен биздин эң көйгөйлүү маселебиз мынау жол болуп атат, анан көмүр болуп атат. Жолду КамАЗдар каалаган маалында түнү менен өтөт, күндүз өтөт. Пресеби менен жолдон балдарыбызды жолго чыгаргандан жүрөгүбүз түшөт. Мектепке кетип аткан балдарыбыздан 1-2 урубам кеткен күндөр болду. Буттарына илешип кетип атты. Бизге ушу көмүрдүн жолун бөлөк жакка салып алса кааласа. Закондо бар экен кааласа, элдер чыгып, жазып, даярданса. Анан бизге жок дегенде аны кылып бере албаса, бизге тротуар салып берсин. Ушу. Андан кийин көмүрдү ушул жерде 100 түтүндөн ашык үй бар, 40 үйгө көмүр берилет 1 тоннадан. Илгери башта 5-6 жылдан мурун 2 тоннадан көмүр берчү бардыгына. Ал көмүр жок болду дагы. Көмүр көп ачылган сайын көмүр жок болуп, эргет 40 үйгө гана көмүр берип 1 тоннадан. Анда жарым 700-800 килограммдан эле зорго тиет. Ошентип биздин оюбуздагыдай болбой атат да. Көмүр өзүбүздөн чыкса,
келіп анан ылдый жактар жаксын, бизге көмүрдү берип камсыздап коюп анан жагыш керек эле да, туура балдар. Мына жолдун баягы бузулган жолдорду оңдосун. Көмүр жок азыр мына өзүндө чыккан көмүрдө баардыгына кирип тишенбесиңер. Бир көмүрү жок, баары отун жагып отурабыз кыйналып bu жерде. Кыйналып үй жарылган биздики, малкана жарылган биздики болуп атат. Аяктары отуруп алып көмүрдү кенен жагып жырга отурушат. Мыналар сатып алып жагып атышат. Сатып алып ошо бизге ошо сатканга да бербей атпайбы? Бербей атышат. Ашыкча сатып алып жакканга жок, ошо сатып келип жакканга отун жок. Жакканга жок. Мына жолдун бузулган жолдорду да оңдосун. Бузулган канча жолдор бузулат. Ямаларды көргөндүрсүңөр кел айтып. Ошончо ямалар турат. Ушу бир жылда бир оңдоп койбойт. Эч болбосо шагылтып деле оңдоп койсо болот ошол. Жолду карасын бизге. Жол проблемасы мына машина минген шопурларыбыз деле айтат эле азыр эмелер жок болуп калды. Ар ким өзүнүн иши менен болду. Бир машина жүргөн болсо бир талкаланып бүтөт да. Шопурларыбыз деле айтат. Эч вода. Бесинен ашыкча тирсеги менен келип атат. Күн эми өткөрбөйбүз, тособуз эми. Эмне кыласыздар? Тососуздар. Тособуз да өткөрбөйбүз. Балдарыбызга деле биз сатырбы тигебиз. Мына жерге чыга беришке. Көмүрдүн машинесин өткөрбөйбүз. Көмүрдүн чоңдору келип, мынанча түтүн экенсиңер, мынанча көмүр беребиз деп. Бизде 6 ай кыш бардыр. Тоонун арасында көрдүңөрбү мынакей? Ак кардын арасында жашап атабыз. Алар берген 1 тонна көмүрдүн 700 килосы чыгат. Биз аны ошо октябрь айында жагып алабыз. Октябрдан баштап неме от жагабыз. Анан эми бизде жашаш кыйын. Айрыкча жол балдар. Жакында малчылар да өтөт мына жерден. Канча неке малдын бардыгы айдалат. Ошондон балдар чыгат, малдар чыгат, машинеси келет. Бала чакадан коркобуз, көч өтөт. Ушундай бизде жашоо өтө кыйын. Анан ушу көмүр бизде. Ошо балдар болсо эмне болот эле? Канча шахты бар мына жакта? 7-8. Эй, ошо 4-өө бирге төлгөдөр элдин ичине телей алышпайт, айлана эней. Ушу элдин үнүн уксун, болбосо биз эми машинесин чыгарбайбыз. Тротуар жол салып берсин. Капкара көмүр кош агат, ошо менен жок болду. Карьерден чыгарып койгон аткоттору капысынан жарака дейт. Ал көчүп түссө, мына сууну бөгөп калса, мына айылды бүт алып кетиши мүмкүн дегендер болуп атат. Биз го бара албай атабыз, эркектер барып келип атат да көрүп. Бул айылды эмес, ошо. Сиз баргансызбы, көргөнсүзбү? Көргөм, атыбалы ал бир тоодон ашыкча ал. Ал түшө турган болсо, мына ол Мырзакеден бери эле жууп кетет ал. Өзгөнгө чейин жуйт ал. Шамал деле бир кыйла кылат ал. 15 жашты эмес бир мына ылдыйкы менен полный алып кетет ал атыбалы. Ошого бир дарак-парак эгип түптөндүрсө ошол көчпөй калышы мүмкүн. Ошону кылышпайт алар. Могул жерде ушул бул арчалар барбы? Кандай бир балуу дарактар барбы жана кыйга тыйсаңга? Арчалар, карагайлар бар алар. Ал кый жанагы кыйбайтабы? Албетте жок бирок алар. Алар төккөн жерде азыр мөмө жемиш деле эме деле өспөй калды. Казган жерде жокпу деген? Аларда бар, ошолор өспөй курап калды аларды. Алар турган жерде ошол көмүрдүн майдасын эметкен атыбалы ошол көчкү сыяктуу болуп турат да азыр жарылып. Кокусунан наз бизде быйыл көп кар жаады. Жазгамал ошол кар ээрип, жамгыр жаап эмете турган болсо, баягы жер эмете турмаса жарылат. Анан бул жакта ошол 4 карьер болсо, ал 4 карьер эмес, 5 карьер бар. 5 карьер. 5 карьердин ошол 2 карьеринин атыбалы да ошо бир колотко төгүлөт ошо экөөңүздөн. Эми ал жөнөкөй адамдар эмес да. Таанымал эле бир саясатчылар болсо. Депутаттар ошо Азамат Арапаев деген ошо Турат дегендердики да. Азамат Арапаевдин карьери барбы? Анан мына жолдо суу себишет деген. Суу септирип. Кимдер? Ошо көмүрдөгүлөр суу себет ал деген ушу азыраак эле бир септи эле аты эле бар. Анан чаң болот. Эми мына ушул боюнча эле турбайт да. Чаң башталганда кетет, бүт каптап, анча-мынча кирди кеңири жайчы эле кирди эле жаш жай албай калат. Жайыш жок. Балдарыбыз окууга барат, мектепке барат, чаң болуп, буттарын таза, кийимдерин ак койнокто кийгизип жөнөтөсүң, аларың бир паста. Анан ылдыйкы эмеде мына ондон өткөндө биз ошол ылдыйкы мааледе жашайбыз. А жерде деле жолдорду өлтүргөн баары жолу. Ошону суу эч болсо суу сепсе деле нормальный себип беришпейт ошону. Ошолорду карап койсо жакшы болот эле, элдин көйгөйү булар дагы ошо. Биз ошондон айта албай жүргөн сөздөрүбүз эле ушу. Айтайлы деп чыкты. Рахмат эже. Ошолорду чечип берсе жакшы болот. Ушу көйгөйүбүз ушу. Бизде мындай көйгөй бар. Негизинен бул республикалык маанидеги жол болуп эсептелинет.
транспорт министрлигинин деппешканасы тейлейт. Биздин аймакта негизинен бул жолду 50 чакырымдын тегерегинде жол кесип өтөт. Мырзаки Карашоро автожолу деп аталат да. Бүгүнкү күндө жолдун акыбалы чындап эле оор. Мен 2021-жылы айыл өкмөт башчы болуп келгенде биринчи эле ушу көмүр кенчилер менен жолугушуу өткөрүп, ушу жолдун маселесин карайлы чечели деп өзүнүн сунушун сунуштап, алар жылда мүмкүнчүлүгүнө жараша өзүлөрүнүн каражаты менен дагы жолго асфальт басуу боюнча убадаларын беришкен. Бирок бүгүнкү күнгө чейин алар аткарган жок. Анан сиздерде кандайдыр ошол убадан аткаруу талап кылуу мүмкүнчүлүктөр барбы? Бизде андай түздөн-түз мүмкүнчүлүк жок. Бизде азыр 7 карьер көмүр казып иш мезгилин жүргүзүшөт. Аларда биз сос пакет менен гана чектелебиз. Айылдагы баягы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө өзүлөрүнүн жанагы келишимде көрсөтүлгөн сос пакеттерин көмүр менен гана камсыздап беришет. Ал деле жетишсиз. Бирок мен жаңы айыл өкмөт башчы болуп келгенден кийин алардан келишимдердин мөөнөтү бүтө элек. Аларды мен азыр өзгөртүү дагы киргизишим кыйыныраак. 1-2 кенчи менен сүйлөшүү жүргүзүп, сос пакеттердин өлчөмүн көбөйткөнгө жетиштим. Бирок ошого карабай жетишпештик бар. Жол маселеси боюнча мына өзүңүз айтып өткөндөй, мына 2023-жылдын 24 февралында Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарымдуу өкүлүнүн, Ош областтык ыйгарымдуу өкүлүнүн орун басары Рустам Ибраимович өзү келип, эл менен жолугушуу өткөрүп, көйгөйлөрдү угуп кетти. Ал жерде дагы бизде негизги маселелердин бири болушу жол маселелери көтөрдү. Элдер ошону менен бирге мен дагы көтөрдүм. Быйылкы жылга Минтранстын титулуна кирген, иш чарасына кирген айыл өкмөтүнүн аймагында азыр 5 километр жол асфальт басылат деген жакшы кабар бар, күтүлүүдө. Болжолду кайсы участкаларга басылат деп мен менен деппешканасы макулдашып биргеликте. Негизинен ушу калктуу конустардын ичине асфальт басуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрдү. Так айыл өкмөтүнүн бул жол республикалык мааниде болгондугуна байланыштуу айыл өкмөтүнөн бул жолго акча каражатын жумшаганга мыйзам жол бербейт. Ошондо быйылкы жылда бюджетке болгон ошо 5 километр кириши мүмкүн. Кирди деген жакшы жаңылык бар. Мен ойлоп атам, аким дагы кече жалпы элдик жыйында 5 километр кирди. Кудай буйрса биринчи Салам айыл өкмөтүнөн башталат деген убадасын берди. Быйыл ал ишке ашкарып калган болсо, көйгөйлөрүбүз кыйла чечилет. Негизи ошо 50 километрдин баарын тең ремонт кылыш керек, оңдош керекпи же таза жерлер да барбы? Жок, канча чакырым таза жерлер бар. Буга чейин асфальт болгон жерлер бар, таза жерлер бар. Бул жолду айыл өкмөт боюнча айыл өкмөтүнүн территориясында бир 10 километрге асфальт басылса, айыл өкмөтүндөгү ошо жол маселеси бизде чечилет. Быйыл 5 километр басылып калган болсо, жылдан жылга дагы. Буга чейин да жакынкы жылдар кайсы жыл басылган? Эң акыркы басылган жылы 2018-жылы басылган. Бүгүнкү күндө ошол жол дагы бузула баштагандан ошо акимге мен атайын кайрылуу жасап, жаз мезгилдеринде ана жерден ындуулук көтөрүлүп, асфальттар бузула баштаганын эске алып, азыр 2 айга деппештин атайын билдирүүсү менен жол жабылган.